Башкалар менен мамилеси келишпей жаткан досуңа кантип жардам берсең болот? Джош Макдауэлл жана Эд Стюарт. Ыраазычылыктар. Биз ыраазычылыгыбызды Intimate Life Ministries'тин директору Дэвид Фергюсонго билдиребиз. Ал ушул сериянын жазылышына чоң салым кошкон. Бул адамдын таасири, Intimate Life'тын принциптери ушул китептердин ар биринде айкын көрүнүп турат. Өзүнүн жеке үлгүсү менен Дэвид Кудайдын колдоосун, сооронучун жана кубаттоосун бизге көрсөтүп турду. Ошондой эле 23 жылдан бери менин жардамчым болуп келген Дэйв Беллиске долбоорубузду даярдоодо жана уюштурууда көрсөткөн жардам үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул сериядагы окуялар анын Using Crisis Resource үчүн жазылган программаларынан алынган. Жана дагы биздин китептерди басып чыгарган Джои Полго жана Word Publishing'e биздин долбоорубузга колдоо көрсөткөндүгү үчүн терең ыраазыбыз. Кендин окуясы. Атасы бөлмөгө кирген кезде 15 жаштагы Кен эмне деп айтаарын билип турду. Окуу жылынын ичинде мындай сүйлөшүүлөр жумасына жок дегенде эле бир жолу, кээде андан да көп жолу кайталанчу болду. Сени үй тапшырмаларын жазып жатат деп ойлогон элем, деди атасы. Ал Кендин башына кийилген наушниктерин чечип, керебеттин жанындагы столдун үстүнө коюп койду. Атасынын мындай мамилеси Кендин ачуусун келтирди. Кичине кезинде атасы анын сүйүктүү оюнчугун алып койгондой, ал өзүн жаш баладай сезе түштү. Атасы кирип келгиче музыка угуп жаткан Кен ордунан туруп керебетке отурду. Мен үй тапшырманы аткарып жатам, деди ал. Барактын жарымына чейин англис тили сабагынан жазылган дептерин көрсөтүп. Мынабу ызы-чуусуз сабагыңды жакшыраак аткармаксың, деди атасы Кендин плеерине тагылган наушниктерди көрсөтүп. Столдун үстүндөгү наушниктерден музыканын дабышы дагы деле чыгып жаткан. Бирок анын үнү акырын чыгып, кандайдыр бир металликалык үнгө окшош эле. Ата, бул ызы-чуу эмес, бул музыка. Болгондо да машаякчылардын музыкасы, деди Кен. Ал болушунча сыпаалык менен сүйлөөгө аракет кылды. Ал атасынын акыл үйрөткөнүн ушунчалык жек көрчү. Бирок эгерде ал орой мамиле кыла турган болсо, мындан да жаман болуп кетерин билчү. Атасы кадимкисиндей эле акыл үйрөтчү калыбын алып, эки колу менен бөйрөктөрүн таянып карады. Кеннет, бул музыка эмес, анын дабышы кимдир бирөө кашыктар менен таштанды челектерин ургулап жаткан дабышка окшош. Эгерде бул топ өзүн машаякчылар тобубуз деп айтып жатса эле, алардын ырлары Кудайдан дегенди билдирбейт, деди. Кен өзүнүкүн бергиси келген жок. Ата, сен сөздөрүн угуп көрсөң, алар апам экөөңөр уккан кассетадагы машаякчылардыкына окшош болуп турбайбы? Ал эми оонун ала турган болсок, бул деген кубанычтын дабышы. Сен мени жалаң эле шайтандын музыкасын угат деп ойлой бересиң, деди ичинен. Кен мурдада ушинтип талашып кетүүгө аракет жасаган эле. Бирок талаштын арты атасынын мурункудан да көбүрөөк акыл үйрөтүүсү менен аяктаган. Ошондуктан Кен ооз ачпастан отура берди. Андан тышкары, деп атасы сөзүн улантты. Мен эч качан телевизорду же радиону иштетип коюп, үй тапшырмаларды жаза алмак эмесмин. Бул көңүлүңдү бир жерге топтоого тоскоолдук кылат эмеспи? Бул сага тоскоолдук кылат. Ата, мага эмес. Тескерисинче, музыка мага эс алууга жана көңүлүмдү бир жерге топтоого жардам берет. Мен сендей эмесмин. Мен башкача ыкма менен окуганга көнгөнмүн. Муну түшүнүү ушунчалык кыйынбы деп ойлоп жатты Кен. Ал ачуулана баштагандыктан ичи кайнап баратканын сезе баштады. Бирок баары бир унчуккан жок. Сен убактыңды бекер эле өткөрбөшүң керек, Кеннет. Сен барган сайын начар окуй баштадың. Уулум, сен 1-класста эмессиң да. Эгерде азыркы бааларың менен университетке барууну кааласаң, анда көбүрөөк аракет кылышың керек. Мен университетке тапшыргым келбейт деп айтпадым беле? Кен унчукпастан атасы менен талашып жатты. Мен мектептен кийин колледжге барууну таптакыр каалабайм. Мен машаякчылардын музыкалык тобу менен 1 жылдай саякаттоону же миссионердик кызматка барууну каалайм. Балким ушундан кийин мен жашоомдо эмне менен алектенгим келерин биле алармын. Сен мени менен эмне болуп жатканын билишиң үчүн мени укканды жана түшүнгөндү билсең гана. Сен болсо бир гана мектептеги баалар жөнүндө гана ойлойсуң. А бул эмне? Деди атасы тынчтана албай. Ал Кендин керебетинин жанында турган бут кийим салынчу коробканы көрсөттү. Бул менин бейсболдук открыткаларым. Мен бейсболдук открыткалар экенин көрүп турам, деди атасы кыжырдана.
Сен сабак окушуң керек да. Анда алар эмне үчүн бул жерде экендигин билгим келип турат. Ата, мен сабак окуп жатам го, ата, деди Кен да кыжырдана. Мен эс алган учурларда аларды карайм. Убакытты бекер коротуу үчүн дагы бир аз кырык, деди атасы бекем. Анан ал открыткалар салынган коробканы алуу максатында колун сунду. Кен коробкага жабышып, ата, бул менин хоббим. Тынчсызданбай эле кой. Мен бул открыткаларды кээде эле карайм. Ошондуктан англис тили экзаменин жакшы тапшырам, деди. Кендин сөздөрү өтө орой жана сарказм менен чыкты. Бирок ал коробканы атасынын колунан ала албай жатканына өкүнүп турду. Мен бул открыткаларды сени алаксытпаш үчүн алып кетем, деди атасы коробканы өзүнө тартып. Кен коробканы кое берип, атасы менен талашты токтотушу керектигин билип турса да, кыжыры келип тургандыктан ичиндеги акылдуу кеңешти уккусу келген жок. Алар мени алаксыткан жок, ата. Мен булар менен деле тапшырманы жасай алам. Ушинтип талашып жаткан кезде Кен кармап турган коробканын бурчу айрылып кетти. 300дөн ашык открыткалар керебеттин үстүнө жана полго чачылып калды. Атасы болсо колунда бош калган коробканы кармап турду. Кен өжөрлүгү үчүн өкүнүп турду. Бирок кайта-кайта эле ата-энеси ага өздөрүнүн жашоо образын таңуулай бергенине баш ийүүдөн тажап кеткен эле. Буга чейин ал эч качан мынчалык каршылык көрсөтчү эмес. Ошондуктан эмне болорунан бир аз коркуп турду. Атасы болсо ачылган открыткаларды карап, андан кийин уулун карады. Ошондо Кен эми анын открыткаларынан эч нерсе калбайт деп ойлоду. Бирок мунун ордуна атасы коробканы ыргытып жиберди да, столдун үстүндөгү плеер менен компакт дисктерди футляры менен чогуу жыйнап алды. Мындан ары буларды көзүм көрбөсүн, деди ал чачылган открыткаларды көрсөтүп. Сенин орто балың жогоркуга чейин көтөрүлмөйүнчө сен музыка деп жаткан нерсеңди укпайсың, деп эшикти жаап бөлмөдөн чыгып кетти. Ушунчалык туталанып тургандыктан Кен ыйлагысы келип жатты. Ата-энеси ага дайыма нааразы болушчу. Эгерде мектептеги баалары же музыка болбосо, анда чачынын кыркылышын, кийингенин же досторун жактырышчу эмес. Кендин бейсболдук открыткаларынын жыйнагын алар жеңил ойлуулук жана пайдасыз деп ойлошчу. Качан Кен аларга өзүнө жаккан нерселер жөнүндө айтууга аракет жасаган кезде, алар таптакыр угушчу эмес. Ал өзүнүн бейсболдук жаңы открыткасы менен же машаякчылардын музыкасы жаздырылган жаңы компакт диски менен мактанайын деген кезде, аларга бул кызыктуу эмес болчу. Кен ата-энесинин мамилесинин кайсынысы алардын активдүү жактырбаганы же пассивдүү кош көңүлдүүлүгү анын кыжырын келтирерин билчү эмес. Плеери менен музыкасынан ажырап калганы албетте жаман болду. Бирок атасы Кендин открыткалар жыйнагын алып кетип, же аларды жок кылуусун талап кылбай, жөн гана көргүсү келбегендигин айтканы бир аз сооротуп турду. Кен шкафтан кроссовкалар салынган бекем коробканы алып чыкты да, ачууланган бойдон чачылган открыткаларын анын ичине жыйнай баштады. Мындан ары атасы үйдө жок болгон кезде гана открыткаларын алып чыгып, ал эми ал үйдө болгондо катып жүрүүнү чечти. Ал үйдө жүргөн кезде өзүн жашырынып жүргөн шпиондой сезди. Ал эми атасы анын музыкасын алып койгондо өзүн түрмөгө камалгандай сезе баштады. Кечки саат 10го жакын Кен төшөккө жатып алган эле. Ал үй тапшырмасын ошол боюнча бүтүргөн жок. Атасы экөөнүн жаңжалынан кийин окууга таптакыр көңүлү келбей калган эле. Анын дагы бир жолку аткарылбаган тапшырмасы мектептеги окуусун дагы көбүрөөк начарлата турганын ал билип турду. Бирок азыр мунун кандай мааниси бар? Ал канчалык аракет кылбасын, баары бир колунан эч нерсе келбейт. Анда аракет кылуунун не кереги бар? Апасы менен атасы адаттагыдай эле чоң бөлмөдө телевизор көрүп отурушкан. Ошондуктан алар Кендин бөлмөсүнүн жарыгы өчүрүлгөнүн байкашпайт. Кен муну жакшы билчү. Алар азыр көп сүйлөшүшпөйт. Жок, Кен ата-энесинин мурункудай анын бөлмөсүнө келип, төшөгүн оңдоп, ага китеп окуп беришин, аны менен чогуу сыйынып бүткөндөн кийин бетинен өөп турушун каалаган жок. Бул анын карындашы үчүн көнүмүш адат, бирок ал үчүн эмес. Ошентсе да, уйкунун алдында баарлашуунун жоктугу бир аз жагымсыз эле. Ата-энеси аны менен урушканда же акыл үйрөткөндө гана сүйлөшчү. Кучакташуу жөнүндө сөз да кылып кереги жок. Анткени алар анын бутун дивандан түшүрүш үчүн түрткүлөгөндө гана колдорун тийгизишчү. Караңгы бөлмөдө жатып алган Кен ичинен сыйынып жатты. Теңирим, мен билем. Сен мени сүйөсүң жана ата-энем да мени сүйөт.
анда эмнеге алар мен жасаган иштин баарына каршылоо беришет? Эмнеге алар менин жашоомо, сезимдериме, менин көйгөйлөрүмө эч кызыгышпайт? Ооба, алар кээ бир нерселерден чын эле кыжырлары келерин мен билем. Бирок аларга таптакыр эч нерсе жакпай тургандай көрүнөт. Алар менин ата-энем болуудан тажап кеткендей сезилет. Кудайым, мен эмне үчүн алар менен тил табыша албайм? Кен сыйынып жатканда анын мамилеси үйүндөгүлөр менен гана начар болуп жатпаганын эстеди. Анын көз алдында жыйындагы досу Тод Уоллестин бети тартыла түштү. Деп ойлоду Кен. Жакшы дос, сөз жок. Ал каалаган ишти жасаган кезде гана бизге жакшы болот. Ал эми мен открытка алуу үчүн мени менен дүкөнгө барып келүүсүн сураганда, же жаштардын кандайдыр бир даярдык иштерине жардам берүүсүн сураганымда, ал дароо эле бош эмес болуп чыгат. Менимче, ал өзүнө ыңгайлуу болгондо, же ага керек болгон учурда эле мага дос болуп жүргөндөй көрүнөт. Эгерде андай болбой калса, ал биздин мамилебиз үчүн анча деле тынчсызданбайт. Кен өзүнүн сыйынуусуна, Кудайым, эмне үчүн биз Тод экөөбүз чыныгы дос боло албайбыз деп кошумчалады. Уйкуга кетер алдында Кен Даг шоу жөнүндө эстеди. Даг колуктусу Джинни экөө Кендин үй бүлөсү барган жыйындагы жаштар кызматын уюштурган ыктыярчылар эле. 2 жыл мурда ата-энеси аркылуу жыйынга жаңы келген Кенге Ыйса Машаякты кабыл алуусуна жардам беришкен болчу. Кен жыйындагы жаштар тобун жакшы көрчү жана Дагты өзүнүн руханий агасы деп эсептечү. Даг жыйындын жаштарына, эгерде алар бир нерсе жөнүндө сүйлөшкүсү келсе, анда алар Джинниге же ага каалаган убакта кайрылышса болорун айткан эле. Алар таанышкандан бери биринчи жолу Кен Даг менен сүйлөшкүсү келип жатканын сезди. Кийинки күнү Кен мектептен кийин Даг менен Джинни иштеткен кичинекей басмакананы көздөй жөнөдү. Ал жерге жетүү үчүн ага 6 квартал жөө басып өтүүгө туура келди. Даг ордунда болуп, аны менен сүйлөшүүгө убакыт таба алса экен деп үмүттөнүп бара жатты. Басмакананын ичине киргенде Кен өзүн бир аз ыңгайсыз сезе түштү. Анткени ал мурда ушинтип эле алдын ала эскертпестен келчү эмес. Балким алдын ала чалып, жолугушууну макулдашып алышы керек беле. Ал Дагга эмне деп айтмак эле. Салам Даг, билесиңби, менде бир маселе бар. Сен жумушуңду кое туруп, мага жардам бере аласыңбы десе, анчалык деле жакшы угулмак эмес. Бирок Кен бул жөнүндө тынчсызданбай эле койсо болмок экен. Компьютеринде бир нерсенин макетин жасап жаткан Даг кирип келе жаткан Кенди көрөр замат кубанычтуу үн менен «Салам Кен, кандай сонун сюрприз. Сен келгениңе абдан кубанып жатам», деп саламдашты ал. Кардарларды тейлеп жаткан Джинни да аны көрөр замат жылмайып, кол булгалап койду. Кен да ага жооп катары колун булгалады. «Кен, 2 мүнөт күтө турасыңбы?» деди Даг. «Мен азыр тыныгуу жасайм. Мен сени менен бир нерсе сүйлөшөйүн дедим эле. Анан экөөбүз суусунубузду кандырабыз». «Албетте» деп башын ийкеди Кен. Дагтын меймандос мамилесинен Кен өзүн күн тартибин бузган тоскоолдук катары эмес, сыйлуу конок катары сезе түштү. Кенге анын үйүнөн так ушундай мамиле жетишсиз болуп жаткан. Себеби үйүндө ал өзүн чакырылбаган коноктой же керексиз жүктөй сезчү. 5 мүнөттөн кийин басмаканасын Джинниге таштап, Даг менен Кен жакын жайгашкан кафелердин бирине жөнөштү. Жолдо бара жатып, Даг Кенди далысынан кучактап алды. Өткөн дем алыш күндөрү өткөргөн жакшы кабар таратуу кызматында көрсөткөн жардамың үчүн сага чоң рахмат деп айткым келген болчу, деди Даг. Колонкалар менен проводдордун бардыгын иретке келтирип жатканыңды көрүп, аябай ыраазы болдум. Кен анын пайдалуу иш кылып жатканын жок дегенде бир адам көргөнүнө кубанды. Ошол күнү ал чындап эле колонкалардан үнү жакшы жана туура чыгыш үчүн көп эмгектенген эле. Бирок муну кимдир бирөө байкаган жөнүндө ойлогондо эмес. «Мен мындай иш менен алектенгенди жактырам», деди ал. «Жана керек болуп калсам жардам берүүгө даярмын». Алар бир стакандан шире алышып, столго отурушту. Ошол жакшы кабар тараткан күндүн музыкалык бөлүгү канчалык жакшы уюшулган жөнүндө, Машаякка канчалык көп өспүрүмдөр ишенип калган жөнүндө эстеп сүйлөшүп жатышты. Алардын убактысы аз экендигин жана Даг кайрадан жумушуна кайтыш керектигин Кен түшүнүп турду. Ошондуктан ал өзүнүн Дагга келген себеби жөнүндө айтпай койсо деле болмок. Бирок эгерде ал кимдир бирөө менен сүйлөшпөсө, анда үйүндөгү абал мурункусунан да күчөп кетери анык экенин Кен билди. «Даг, менде сыйынуу муктаждыгы бар.
Эгерде каршы болбосоң, ушул жөнүндө сени менен сүйлөшкүм келген, деди Кен. Ал колундагы ширейишчи түтүкчөсүн толкундана кармалап жатты. Албетте, Кен, деп ишендире Даг. Эмне жөнүндө сыйыналы? Буга чейин Кен бул жөнүндө Кудайдан башка эч кимге айткан эмес. Ал өзүнүн ата-энеси менен жакын досу Тодко болгон таарынычы жөнүндө башка адамга айтууга мажбур болуп жатканын ойлогондо тамагы буула түштү. Менин ата-энем менен мамилем жакшы эмес. Биз акыркы убактарда жакшы тил табыша албай жатабыз, деп баштады Кен. Ал атасы менен болгон бейсболдук открыткалар үчүн акыркы жолку талашып тартышкан жөнүндө айтып берди. Мен эмне кылсам да баардыгы туура эместей сезилип жатат. Алар дайыма мага асыла беришет. Бирде угуп жаткан музыкам үчүн, бирде кийинген кийимим үчүн, бирде мектептеги бааларым үчүн. Алар деги эле мен ким экендигиме же эмнени жактырарыма эч качан кызыгышпайт. Кээде мен үйдө өзүм жалгыз эле жашай тургандай сезилет. Алар мени чындап эле жакшы көрөрүнөн шектенем, деди. Ушул сөздөрдү айтканда Кендин көзүнөн жаш агып кетти. Дактын жүзү кайгылуу болуп турду. Кен, сага азыр кыйын болуп жатканын түшүнүп турам. Сенде ушундай шектенүүлөр пайда болгону өтө кайгылуу. Сен үчүн жүрөгүм ооруп турат, деди Даг. Кен үстүнөн оор жүк түшкөнүн сезди. Дактын анын абалын түшүнүп, ага боор оруп турганына өзү күтпөгөндөй жеңилдене түштү. Анан кайраттана түшкөн Кен Дакка өзүнүн досу Тод Уоллес менен мамилесинин кыйынчылыктары жөнүндө айтып берди. Даг бир азга унчукпай турду. Анан мага ата-энең менен болгон мамилең жөнүндө көбүрөөк айтып берчи, деп суранды. Сен эмнени билгиң келип турат? Сен атаң менен мамилеңди кандайча сүрөттөйт элең? Кен стакандагы түтүкчөсүн алып чыгып, андагы шире стаканга тамчылап жатканын карап турду. Эгерде мен жөнүндө, башкача айтканда менин туура эмес жасаган нерселерим жөнүндө гана сүйлөшпөсөк, биз таптакыр эле сүйлөшпөйбүз. Ал өзүнүн жумушу менен, хоббиси менен алек. Сенин атаң сага убакыт бөлөбү? Кен акырын гана башын чайкап койду. Жок. Сен эмне жасасаң да ага жакпай жаткандай сезилеби? Мен жасаган нерсенин баардыгы ага эч качан жакпайт, деди Кен көзүндөгү жашын арчып. Ал баардыгы деген сөздү белгилеп өттү. Даг Кенге анын ата-энеси менен болгон мамилеси жөнүндө дагы бир нече суроолорду берди. Андан соң ал анын Тод менен достугу жөнүндө абайлап сурады. Кендин ар бир жообу анын жүзүндөгү капаланууну көрсөтүп турду. Акырында Даг: Кен, мен басмаканага кайтышым керек. Бирок биз кайрадан жолугуп сенин үй бүлөң жана досуң менен болгон мамилеңе кайрылабыз. Макулбу, деди. Ооба, албетте. Жекшемби күнү Кен да Даг да жыйынга эрте мененки 9:30 чогулушка келишкендиктен алар чогулуштан кийин жолугууну макулдашты. Даг жекшембилик балдар чогулушунун бир бөлмөсү бош болорун айтканда Кен дароо макул болду. Азырынча болсо, деди Даг, мен сени жакшы көрөрүмдү жана сен жөнүндө тынчсызданып жатканымды билишиңди каалайм. Ата-энең сени түшүнбөй жатканын жөнүндө жана Тоддун сага карата жасаган мамилесинин өзүмчүлдүгү жөнүндө ойлоо канчалык оор экенин мен түшүнөм. Мен сага жардам бергим келет жана сен үчүн сыйынып турам. Кел, азыр эле сен үчүн сыйынайын. Даг Кудайдан Кенди сооротуп берүүсүн сурап сыйынып жатканда Кен ыйлап жибербөөгө болгон аракетин жасап жатты. Алар кош айтышкандан кийин Даг өзүнүн басмаканасына кетти. Ал эми Кен шашылбастан үйүнө жөнөдү. Ал кеч келген үчүн үйүндө уруш угаарын билип турду. Ошондой эле ал Тодко өзүнүн Даг менен сүйлөшкөнү жөнүндө айта албайт болчу. Бирок ал эми мындан ары жалгыз эмес экенин билгени аны сооротуп жатты. Даг анын көйгөйлөрүн билди жана алар жөнүндө кош көңүл болгон жок. Кен үчүн бул абдан маанилүү эле. Эми анын жашоосундагы 3 маанилүү адам менен болгон мамилеси жакшы жагына оңолоруна үмүт пайда болду. Ой жүгүртүү убактысы. Балким Кендики сыяктуу сиздин да ата-энеңиз менен болгон мамилеңизде ар кандай себептерден улам келишпестиктер болуп жаткандыр. Сиз атаңыздан жана энеңизден мактоо сөздөрүнө караганда жемелеген сөздөрдү көбүрөөк угуп, алар сиздин кылган ар бир жүрүм-турумуңузду, тартибиңизди, уккан музыкаңызды, досторуңузду, мектептеги бааларыңызды же бош убактыңызды кантип өткөрүп жатканыңызды жактырбай, өздөрүнүн нааразычылыгын көрсөтүп жатышкандыр. Балким
Алар сиздин туура эмес жасаган иштериңизди гана байкашып, ар бир сүйлөшүү чыр-чатак жана уруш менен аяктап жаткандыр. Ата-энеңиз сизге караганда бир туугандарыңызды көбүрөөк жакшы көрө тургандай сезилип, а кээде сизди чындап эле сүйөрүнөн чектенип жаткандырсыз. Кээ бир үй бүлөдөгү жаңжалдар ушунчалык күчөп кеткендиктен чектен чыга баштайт. Мындай үй бүлөнүн ата-энелери өз балдарынын күнүмдүк муктаждыктарын, мисалы үйдө болуу, тамактануу, кийинүү, дарылануу, билим алуу деген сыяктуу дагы башка муктаждыктарын толтурууну таптакыр эле токтотуп коюшат. Ал эми кээ бир учурларда талаш-тартыштар бири-бирин кемсинтүүгө жана уруп сабоого да алып келиши мүмкүн. Ошондуктан денелик жактан, сексуалдык жактан же эмоционалдык жактан зомбулукта жана катаал мамиледе өскөн балдар керектүү инстанцияларга кайрылуусу керек. Себеби алардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч жаралып жатат. Бирок Кендин үй бүлөсү сыяктуу үй бүлөлөрдө ата-энеси балдарына зомбулук же кылмышка шектелген эч нерсени жасашпайт. Тескерисинче, Кендин ата-энеси машаякчылар болгондуктан алар анын жашоосуна керек болгон нерсенин бардыгын жакшы кам көрүп жатышат. Кен да, анын карындашы да денелик жактан да, сексуалдык жактан да зомбулукка кабылышкан эмес. Бирок бир караганда биз анчалык билинбегени менен ата-энеси анын эмоционалдык жактан муктаждыгына көңүл бурбай жатышканы айкын болуп турат. Мына ушул нерсе сиздин да үй бүлөңүздө болуп жатышы мүмкүн. Сиздин денеңизге керектүү муктаждыктарыңызды толтуруу үчүн ата-энеңиз колунан келгендин баарын жасап жатышканы менен баары бир ортоңордогу мамиледе кандайдыр бир чыңалуу сезилип турушу мүмкүн. Себеби сизге төбөңүздөгү үй жана 3 маал тамактануудан сырткары сизди сүйүп жана түшүнүп тургандыгы жөнүндөгү сезим да керек экендигин алар түшүнбөй жатышат. Ал эми башка адамдар менен мамилеңиз кандай? Бул мамилеңиз Кен менен Тоддун достугуна окшош эмеспи? Балким бүгүн сиздердин мамилеңиздер жакшыдыр. Ал эми келип чыккан жаңжалдан кийин сиздер бири-бириңизге бейтааныш же болбосо душманда болуп калышыңыздар ыктымал. Мындай чыр-чатактар ата-энеңиз, досторуңуз же дагы башка адамдар менен болуп жатабы? Баарынын тамыры бир. Сизде эмоционалдык муктаждыктар бар. Жана качан ушул муктаждыктар толтурулбаган кезде уруш, талаш жана жаңжалдар пайда болот. Эгерде айтылган сөздөрдүн сизге кандайдыр бир тиешеси бар болсо, анда сиз билишиңиз керек болгон 3 нерсе бар. Биринчиден, эмне үчүн адамдар сиздин кээ бир муктаждыктарыңызга көңүл бурушпай тургандыгын билип алуу пайдалуу болот. Андан кийин башкалар көңүл бурбай жаткан сиздин ичиңиздеги өзгөчө муктаждыктарды анактап алууңуз керек. Жана акырында ата-энеңиз жана башка адамдар менен өзүңүздүн муктаждыктарыңыз жөнүндө кантип сүйлөшүү керектигин аныктап алышыңыз зарыл. Бул китепче ушул нерседе сизге жардам бере алат. Башында келиңиз, эмне үчүн ата-энеңиз сиздин муктаждыктарыңызды билбеши мүмкүн экендиги тууралуу сүйлөшүп алалы. Ата-эне болуу бул абдан оор иш жана кемчилиги жок ата-эне болбойт. Балдарын тарбиялоодон тышкары алар жашоонун өзү талап кылып жаткан иштерди жасашы керек. Күн сайын үй бүлөсү үчүн, жумушу жана карьерасы үчүн, финансылык абал үчүн жана башка нерселер үчүн жоопкерчиликти көтөрүп жүрүү менен ата-эне кээде балдарына көңүл бурууга жетишпей калышат. Алар балдарына керектүү көңүл бура албай калганынын бир нече себептери бар. Балким алар төмөндө жазылган көйгөйлөрдү баштарынан өткөрүп жатышкандыр. Финансылык кыйынчылыктар. Көп учурда ата-энелер үйүндө жегенге тамак болуш үчүн жана салыктарды өз убагында төлөөгө акча болуш үчүн ушунчалык көп иштешкендиктен балдары жөнүндө унутуп калышат. Ал эми жалгыз бой эне же ата эптеп күнүмдүк чыгымдарын жабуу үчүн 2 жумушта иштөөгө мажбур болушкандыктан алар балдарына өтө аз гана убакыт бөлө алышат. Ошондой эле толук үй бүлөлөрдүн атасы да, энеси да жумушта иштеген учурлар көп. Финансылык кыйынчылыктардын басмырдуулугу ушунчалык оор болгондуктан ата-энелерде балдар үчүн күч калбай калат. Активдүү жашоо. Ата-энелер азыркы заманбап жашоонун ногуна сүңгүп кирип кеткендиктен маанилүү болгон көп нерселер жасалбай калышы мүмкүн. Карьера, жыйын, коомдук иштер алардын бош убактысынын бардыгын алып коет. Ал эми балдарынын милдеттери мектептеги сабактары, спорт, музыка, жайкы лагерлер, жыйын жана башка нерселер
бул абалды мурункусунан да күчөтөт. Жыйынтыгында ата-энелер балдары үчүн эмнелерди жасашы керектиги жөнүндө ойлоно беришкендиктен көңүл буруу менен кам көрүүнү унутуп коюшат. Үй бүлөнүн талкаланышы, ажырашуу жана балдарды жалгыз тарбиялоо бул ата-эне үчүн абдан чоң стресс. Себеби мындан ары эки адамдын милдетин бир адам көтөрүп жүрүшү керек болот. Кошумча финансылык кыйынчылык, жаңы карьеранын башталышы же билим алуу, жаңы мамилелер жалгыз бой ата-эненин көңүлүн өзүнө бургандыктан балдарынын ар бири жөнүндө кам көрүү алар үчүн мүмкүн эместей көрүнөт. Чоң үй бүлө. Үй бүлөдө балдардын саны канчалык көп болсо, алардын ар бирине көңүл буруу да ошончолук кыйын болот. Эгоцентризм. Эгерде ата-энелер өздөрүнө жана өздөрүнүн жумушуна гана көңүлүнүн бардыгын буруп жаткан болсо, анда алардын балдары көңүлдүн сыртында кала бермекчи. Алардын социалдык тепкичтен көтөрүлүүгө болгон умтулуусу, кандайдыр бир статуска же финансылык бакубатчылыкка жетүүгө болгон умтулуусу биринчи орунда туруп калгандыктан, алар балдарынын эмоционалдык муктаждыктарын этибарын албай калышат. Тажрыйбанын жетишсиздиги. Кээ бир ата-энелер балдарынын муктаждыктарына кандай мамиле жасоо керектигин билишпейт. Алар балдарынын денелик жана материалдык муктаждыктарына гана кам көрүшүбүз керек деп ишенишет. Ата-энеңиз атайлап эле сиздин муктаждыктарыңызга көңүл бурбай же сиздин жашоо образыңызды жактырбай жатышы мүмкүн эмес. Балким жогоруда саналып кеткен себептерден улам ушундай болуп жаткандыр. Ошого окшогон себептер досторуңуз жана башка адамдар менен болгон мамилеңизде да камтылышы мүмкүн. Көп учурда досторуңуз сиздин эмоционалдык муктаждыгыңыз жөнүндө билишпейт. Анткени алар өздөрүнүн гана көйгөйлөрү менен алек болушат. Же кам көрүүчү дос кандай болушу керектигин билишпейт. Себеби өздөрү жөнүндө гана ойлошот. Кен ата-энеси жана досу менен келише албай жаткан мамилелери жөнүндө гана ойлой бергендиктен, бул анын мектептеги жетишкендигине да таасирин тийгизе баштаган. Ата-энеси тарабынан колдоо менен кызыгуу жок болгондуктан, Кендин сабакка болгон кызыгуусу жоголуп, эч нерсеге көңүлү келбей калган. Үйдөгү көйгөйлөр сиздин күнүмдүк жашооңузга кандай таасирин тийгизип жатат? Адамдардын бири-бири менен чатакташуусу көптөгөн начар натыйжаларга алып келет. Сиз өзүңүздү керексиз жана пайдасыз сезесиз. Кен сыяктуу эле сизде да окууга болгон кызыгуу жоголуп, көңүл бурууңуз азайып кетиши мүмкүн. Ал эми бул болсо сабактардан артта калууга алып келет. Жакын адамдарыңыздын сизге көңүл буруусу жетишпегендиктен, сиз руханий жактан жана адеп ахлактуулук жактан терс таасирин тийгизген адамдар менен мамилелеше башташыңыз мүмкүн. Сиз үчүн жаңы мамилелерди түзүү кыйын болот. Сиз өзүңүзгө көңүл бурууну талап кылып, же сизди этибарын албай жаткан үчүн ата-энеңизге каршы чыгып, же досуңузду таарынтып, аларды жазалоого болгон каалоо пайда болот. Чыныгы жакын мамиленин жетишсиздиги сиздин алкоголь ичимдигин же баңгизаттарды колдонууңуздун себеби болуп калышы мүмкүн. Жакын мамиленин жетишсиздигин толтуруу үчүн сиз жыныстык катнашка барууга азгырыла башташыңыз мүмкүн. Башкалар менен тил табышууну үйрөнүү үчүн жана уруш жаңжалдын кесепеттерин жок кылуу үчүн сиз эмне кыласыз? Буга Кен Майерс жакшы үлгү боло алат. Ал өзүнүн досу жана руханий насаатчысы болгон Даг Шоуга кайрылып, өзүндөгү көйгөйлөрдүн бардыгын айтып берди. Мындай жаңжалдар сизде айласыздык, депрессия, үмүтсүздүк, жалгыздык, коркунуч жана ачуулануу сыяктуу ар кандай сезимдерди ойготушу мүмкүн. Ушул абалыңыз үчүн сиз болуп көрбөгөндөй ыйлашыңыз жана эмоционалдык боштукту сезишиңиз мүмкүн. Ошондой эле ата-энеңизге, досторуңузга жана ушул нерсенин болушуна жол берип жаткан үчүн Кудайга да ачууланышыңыз мүмкүн. Бул сезимдердин бардыгы нормалдуу жана кадимки эле сезимдер экендигин билүү өтө маанилүү. Кудай сизди ушундай кылып жаратып койгон. Сиздин эмоцияларыңыз жан дүйнөңүздүн кыйналып жаткандыгын сыртка чыгаруучу клапан сыяктуу. Эмоцияларды чыгаруунун пайдалуу да, зыяндуу да ыкмалары бар. Кен Дакка келип, ага өзүнүн сезимдери менен кыйналганын айтып берүү менен абалды оңдоого карата биринчи туура кадам жасаган. Ыйса ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат деп айткан. Көз жаш аркылуу жан дүйнөңүздү толтурган кайгыңыз сыртка чыгат. Башка адамдар сиздин кайгыңызды бөлүшө алышы үчүн
Өзүңүздүн кайгыңызды алар менен бөлүшүңүз. Мына ушундай жол менен Кудай сизге батасын берип, сизди курчаган адамдар менен болгон мамилеңиздин чыңалуусун азайтып, ичиңиздеги кайгыңыздан бошотууну каалайт. Ушул учурдагы сизди толтуруп жаткан түрдүү эмоцияларды башыңыздан өткөргөнүңүз сизге пайдалуу боло алат. Өзүңүздүн кайгыңыз менен бөлүшүп жатканда сиздин эң эле чоң муктаждыгыңыз бул сооронуу жана башка адамдардын колдоосу. Даг Кен ага өзүнүн окуясын айтып бергенде, ал үчүн так ушул нерселерди жасаган. Ал анын кыйналып турганын сезип, кайгысын тең бөлүшкөн. Качан биздин жан дүйнөбүз азап тартып жаткан кезде, биз башка адамдардын сооротуусуна муктажбыз. Кудай өзүнүн соорону үчүн бизди курчаган адамдар аркылуу жөнөтөт. Элчи Павыл жазгандай, Кудай бизди соороткондой эле ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорота алышыбыз үчүн ал бизди бардык кыйынчылыктарыбызда сооротуп жатат. Сооротуу деген эмне? Алгач ал эмне эмес экендигин көрүп алганыбыз пайдалуу болоттур. Сооротуу бул бекем жана кайраттуу болууга чакырык эмес. Сооротуу бул эмне үчүн адамдарда кыйынчылыктар боло тургандыгын түшүндүрүүгө аракет жасоо эмес. Сооротуу бул Кудай бардыгын башкарып тургандыгы жөнүндөгү туура сөздөрдүн жыйындысы эмес. Мунун бардыгы убактысы келгенде пайдалуу болушу мүмкүн. Бирок булар биздин сооронууга болгон муктаждыктарыбызды толтура албайт. Адамдар биздин оор абалыбызды сезип, жана биз менен кошо кайгыруусу аркылуу бизди соорота алышат. Ыйса да досу Лазар өлгөндө сооротуу кызматын көрсөтүп берген. Ыйса Лазардын карындаштары Марта менен Мариянын үйүнө келгенде, алар менен чогуу ыйлаган. Андан кийин гана ал өзүнүн ажайыбын Лазарды өлгөндөн тирилтүүсү аркылуу көрсөткөн. Эмне үчүн Ыйса кайгыдан азап тартып жаткан Марта менен Марияга ыйлаштын кереги жок, Лазар жакында тирилет деп айткан эмес. Анткени ошол учурда алар алардын кайгысын тең бөлүшкөн адамга муктаж болуп турушкан. Ыйса алардын кайгысы менен көз жашын тең бөлүшүп, алардын муктаждыгын толтуруп берген. Андан кийин гана ал керемет жасап, алардын кайгысын кубанычка айланткан. Биз кыйналып жатканда жалгыз эмес экенибизди билишибиз керек. Ошондо гана биз соорона алабыз. Павыл элчи да бизди кубангандар менен кубангыла, ыйлагандар менен ыйлагыла деп үйрөткөн. Сиз кайгырып жаткан учурда адамдар сизди кайраттуу болууга чакырып, же болуп жаткан окуянын себептерин түшүндүрүүгө аракет кылуу менен сизди сооротууга аракет кылышат. Албетте, бул адамдар сизге жакшылык каалап жатканы жана сиз үчүн кам көрүп жатканы шексиз. Бирок алар чыныгы сооротуу деген эмне экендигин билбеши мүмкүн. Ошондуктан сиз муктаж болгон сооронууну бере алган Даг Шоуга окшош адам жаныңызда болоруна үмүттөнүү керек. Кимдир бирөө сиз менен чогуу кайгырып, капаланып, керек болсо чогуу ыйлаган аркылуу сиз Кудайдын кам көрүүсүн сезе аласыз. Даг Шоу оор жагдайларга туш болгон адамды соорота алган достун эң жакшы үлгүсү. Демек, сиздин биринчи кадамыңыз сиз үчүн кам көргөн адамга өзүңүздүн көйгөйүңүз менен бөлүшүү керек. Бул сиз ишен алган Даг Шоуга окшогон жан сооротуучу, жыйын кызматчысы же эр жеткен машаякчы досуңуз боло алат. Бирок көйгөйлөрүңүздү ачык айтып берүү жана сооронуу менен эле бардыгы бүтүп калбайт. Бул жөнүндө Кен Майерс да жакында билет. Кендин окуясы. Жекшемби күндөгү жыйында Кен дайыма башка нерселерге алаксый берген адаты бар эле. Бирок бүгүн насаат сөз айтылып жаткан кезде ал оюн бир жерге жыйнай албай өзгөчө кыйналды. Ата-энеси жана карындашы Хиллари менен бир катардагы отургучта отуруп, парадоксалдуу абал жөнүндө ойлонуп отурду. Жыйындын көз алдында Майерстердин үй бүлөсү эң эле жеткилең машаякчылардын үй бүлөсүндөй көрүнчү. Бирок Кен үчүн бул таптакыр эле үй бүлөгө окшош эмес эле. Ата-энеси анын укуктарын чектеп, күнүмдүк жашоонун кубанычтарынан ажыраткан түрмө сакчыларындай болчу. Ошондуктан алардан кутулуу үчүн камак мөөнөтү өтүшү керек. Ал эми бул мөөнөт ал 18ге чыкканда гана бүтүп, эркиндикке чыга алат. Кен Даг Шоу менен сүйлөшкөнү анын ата-энеси жана жакшы досу Тод менен болгон мамилесин бир аз да болсо өзгөртө алабы же жокпу деп ой жүгүртүп жатты. Саат 11ден өткөндө Кен Даг менен жекшембилик сабак өтчү бөлмөдө жолугушту. Ал ата-энесине Даг экөөнүн жолугуп жатканынын себебин айткан жок.
Анын ордуна аларга Даг аны менен сүйлөшкүсү келип жатканын гана айтып койду. Атасы да, энеси да Кендин калуусуна дароо макул болушту. Алар 12-де жыйындын алдында көрүшүүнү макулдашып алышты. Алар Даг мени акылга келтирип, менин дүйнөлүк жүрүм-турумум жөнүндө сүйлөшөт деп ойлоп жаткандыр, деп ойлоду Кен кыжырдана. Үйдөгү иштериң кандай, Кен? Экөөбүз сүйлөшкөн күндөн бери бир нерсе өзгөрдүбү, деп сөздү баштады Даг. Кен ийинин кошуруп койду да, жок, бардыгы мурдагыдай эле. Мен өзүмдү ушул үй бүлөнүн мүчөсү катары сезбейм. Мен ал жерде жашайм, тамактанам, уктайм. Бирок атам менен апам менин бар экенимди дагы байкашпайт. Аларга жакпаган нерсени жасаганымда гана мени көрүшөт. Алар дайыма мени урушуу үчүн себеп табышат, деди. Сен каалаган жакын мамилени көрбөй жатканың үчүн өкүнүп турам, деди Даг. Экөөбүз кафеде сүйлөшкөндөн бери мен сен үчүн сыйынып жүрөм. Анткени сен үчүн тынчсызданып жатам. Кен уялгансып, башын ылдый салып, рахмат, деди. Дагтын кам көргөн мамилеси жана анын сыйынуулары ага канчалык маанилүү экендигин сөз менен жеткире алмак эмес. Мага берип жиберген катың үчүн да рахмат. Ал мага жардам берди. Мен сага суроо берейин, Кен, деп сөзүн улантты Даг. Бул сенин ата-энең менен мамилеңдин көйгөйүн тереңирээк көрүүгө жардам берет. Ошондой эле ата-энең жана Тот менен кантип сүйлөшүү керектигин ойлонуп чыгууга жардам берет. Кен башын ийкеп, ооба, албетте сурай бер, деди. Сен ата-энеңе апа, ата, менин курсагым ачты, кечинде эмне жейбиз деген сыяктуу суроолорду бердиң беле? Кен таң калганынан кашын көтөрүп, Даг эмне дегиси келип жатканын түшүнбөй, ооба, албетте жумасына 5 жолу. А эмне, деди. Даг анын сөзүн аягына чыгарбай, сенин ата-энең дайыма сенин курсагыңды тойгузчу беле, деп сурады. Албетте, деп жооп берди Кен. Ал дагы деле тамактануу анын көйгөйүнө кандай тиешеси бар экендигин түшүнбөй жатты. Алар үйдө жок кезде да мен дайыма муздаткычтан жей турган бир нерсени таап алам. А эмне үчүн сен муну сурап жатасың? Мен сага дагы бир суроо берейин. Ошондо сен бардыгын түшүнөсүң, деди Даг. Сен алардан качандыр бир кезде мен өзүмдү жалгыз сезип жатам. Мени менен 15 мүнөттөй жанымда боло аласыңарбы, деп сурадың беле? Кен Дагты карады. Ал кандайдыр бир сырды билгендей, жана азыр ошол сырды ачып бере тургандай көрүнүп турду. Албетте жок, деди акырында Кен. Чоң эле жигит ата-энесинен ошентип сураганын элестете аласыңбы? Мындай болбойт да. Бирок сенин кардың ачканда сен алардан коркпой эле тамак сурап жатасың да, туурабы? Деп сурады Даг. Ооба. Анда эмнеге сенде башка муктаждыктар болгондо алар жөнүндө ата-энеңе сыпаалык менен айта албайсың? Кен унчукпай калды. Анткени эмне деп айтуу керектигин билбей жатты. Ал ата-энесине өзүнүн сезимдери жөнүндө айтуу керектигин эч качан ойлогон эмес эле. Бирок Даг анын жообун күткөн деле эмес окшойт. Себеби ал сөзүн улантып, сен мага айтып бергенден мен бир нерсени билдим. Менимче, эгерде алар сени кес-кесте угуп турушса, жана сенин жактырган нерселериңе бир аз да болсо кызыгып турушса, сенин алар менен болгон мамилең жакшырмак деп ойлойм, деди. Ооба, жакшы болмок, деп Кен жылмайып койду. Ал үчүн мындай көрүнүш мүмкүн эмес эле. А эгерде алар сен жасаган жакшы иштериңди көргөн сайын мактап турушса, сен өзүңдү кандай сезер элең? Кен каткырып күлдү. Анда мен аларды акылдан адашып калганбы деп ойломокмун, деди. Даг да жылмайып койду. Буга олуттуураак карап көрөлчү. Эгерде ушундай боло турган болсо, анда алар менен болгон мамилең сен күткөндөй болот белең? Алар сени жакшы көрөрүн сезе алат белең, деп сурады. Кен эч тайманбастан, ооба, албетте. Бирок, деди эле, Даг кол менен токтотту да анын сөзүн бөлүп, эгерде сен ата-энеңден эмнени каалап жатканыңды аларга айтпасаң, алар сенин сезимдериңди кантип билмек эле, деди. Ал Кендин жообун күтпөстөн сөзүн уланта берди. Кен, сенде башка адамдарда болгондой эле белгилүү бир эмоционалдык муктаждыктар бар. Сенин денең тамакка муктаж болгондо ата-энеңе айтасың. Анан алар сенин бул муктаждыгыңды толтурушат. Эгерде сен аларга өзүңдүн эмоционалдык жактан ачка болгонуңду, алардын көңүл буруусуна жана кубаттоосуна муктаж экениңди айтсаң, алар сенин бул муктаждыктарыңды да толтуруп берүүгө аракет жасашат деп ойлойм. Анткени мен ишенем, алар сени аябай жакшы көрүшөт. Аларга айтуу дегениң кандай, деди тынчсыздана Кен. Аларга айтуу деген аларга айтып берүү, деп жылмайып түшүндүрдү Даг. Алар менен чогуу отуруп алып,
Өзүңдүн муктаждыктарыңды айтып бер. Анан сыпаалык менен алардын жардам берүүсүн сура. Так эле ушинтип Тод менен да сүйлөшүп көр. Сен экөөңөрдүн мамилеңерден эмнени күтүп жатканыңды айтып бер. Муну укканда Кен ордунан туруп алып, бөлмөнүн ичинде ары бери толкундана баса баштады. Билбейм. Мен ата-энеме ушунун баардыгын айталарыма көзүм жетпейт. Албетте айта аласың, деди кайраттуу үн менен Даг. Кааласаң мен сени менен чогуу барам. Кен турган жеринде катып калды да, сен менин ордума ата-энем менен сүйлөшөсүңбү деп сурады. Сенин ордуңа эмес, сен менен чогуу барып сүйлөшөм, деп баса белгиледи Даг. Сенин конкреттүү муктаждыгың жөнүндө сүйлөшүп бүтүп, экөөбүз чогуу сыйынгандан кийин гана ата-энеңе барабыз. Кен уккан кулагына ишене албай турду. Сен чындап эле ошентесиңби? Албетте, бирок сен муну кааласаң гана, деди Даг. Андан кийин сен Тод менен кантип сүйлөшүү керектигин билип каласың. Бул аябай сонун болмок, деди Кен жеңилдене үшкүрүп. Даг Кендин ата-энеси менен чыңалып турган маселеси жөнүндө ой жүгүртүп жана сезимдерин тактап, тизмелеп чыгуусуна жардам берип, алар дагы 40 мүнөттөй отурушту. Алар Кендин мурда толтурулбай жүргөн 3 эмоционалдык көйгөйүн тактап алышты. Андан соң алар Кендин ата-энеси менен сүйлөшүүсү жемиштүү болуусун сурап Кудайга сыйынышты. Анан акырында Даг Кенге атасы жана энеси менен мамилелери жакшыргандан кийин ушул эле процессти кайрадан кайталап чыгуусун кеңеш кылды. Кендин атасы аны алып келүүгө келген кезде Даг андан кечке маал алардын үйүнө барууга уруксат сурап, биз Кен экөөбүз сиз менен сүйлөшөлү дедик эле, деди сыпаалык менен. Майерс мырза каршы болгон жок. Үйүнө бара жатканда Кен унчукпай отурду. Бир жагынан ал кечинде боло турган сүйлөшүү жөнүндө ойлонуп, тынчсызданып жаткан эле. Бирок башка жагынан ал ата-энеси менен болгон мамилеси жакшы жагына өзгөрөрүнөн үмүттөнүп жатты. Ой жүгүртүү убактысы. Ата-энеси менен келише албай жаткан мамилесин чечүү үчүн Кен өзүнүн насаатчысынын сооротуусунан да көбүрөөк нерсеге муктаж эле. Сиз дагы. Биринчиден, сиз колдоого муктажсыз. Сооротуу менен колдоо көрсөтүүнүн ортосунда кандай айырмачылык бар? Адамдар сиздин кайгыңызды эмоционалдык жактан тең бөлүшүү менен соорото алат. Ал эми алардын сизге иш жүзүндө жардам берүүсү бул колдоо көрсөткөнү. Сиз бири-бириңердин кыйынчылыгыңарды көтөргүлө. Ошентип Машаяктын мыйзамын аткарасыңар деген осуятты аткарган адамдардын жардамына муктажсыз. Даг Кенди кантип колдогонун жөнүндө ойлонуп көрсөңүз. Ошондой эле Даг Кен үчүн сооронучтун да булагы боло алган. Ал Кенге өзүнүн эмоционалдык муктаждыктарын тактап чыгуусу үчүн кандай кадамдарды жасай аларына жардам берип, ата-энеси менен сүйлөшүүсүнө жардамын сунуштады. Жаныңызда сиздин кайгыңызды кошо бөлүшкөн адамдын бар болгону жакшы. Бирок ушул кайгынын себеби болгон жаңжалды же чыр-чатакты жоюуга кимдир бирөө жардам берсе, андан да жакшы. Сизге бирөөлөрдүн жардам берейин деген сунушун этибарыңызга албай, же андан таптакыр эле баш тартууну каалашыңыз ыктымал. Сиз бардыгын өзүңүз эле жасап кое алам деп эсептешиңиз мүмкүн. Же башка адамдарды өзүңүздүн көйгөйлөрүңүз менен тынчын алууну каалабайттырсыз. Бирок мындай кылбаңыз. Сиздин жашооңузда сиз башка адамдардын жардамына муктаж болгон күндөр болорун Кудай билет. Ошондуктан ыйык жазуудагы галаттыктарга жазылган катта бул тууралуу сөздөр жазылган. Башка адамдарга сизге жардам берүүсүнө жол бериңиз жана алган жардамыңыз үчүн ыраазы болуңуз. Анткени сиздин башыңызга кыйынчылык түшкөн мезгилде Кудай ушундай жол менен сиз үчүн кам көргөнүн көрсөтүп жатат. Сиз иш жүзүндөгү жардамга муктаж болуп жатасыз дейли. Бирок эч ким сизге өз жардамын сунуштабай койсо кандай болот эле? Ошондуктан сураңыз. Өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү жакын, ишенимдүү досуңузга, жаштар кызматынын жетекчисине же жыйын кызматчысына айтып берип, алардан жардам алыңыз. Жардам суроонун туура эмес жери жок. Көпчүлүк учурда адамдар жардам берүүнү каалашат, бирок эмне кылышты билишпейт. Ошондуктан аларга сиз кандай жардамга муктаж экениңизди айтып берип, сизди колдоосуна көмөктөшүңүз. Экинчиден, сиз кубатталууга гана муктажсыз. Кубаттоону сиз башка бирөө сиздин маанайыңызды көтөрүүгө аракет кылып жаткандыгы аркылуу кабыл ала аласыз. Даг Кен үчүн сыйынып турарын айтканда жана ага кат жазганда анын көңүлү көтөрүлө түшкөн. Жана көйгөйдү жоюу үчүн Даг ага иш жүзүндө жардам берүүгө даяр болгон аркылуу Кен жандана түшкөн.
Ушуга окшогон кубаттоолор иш жүзүндө жардам берүү сыяктуу эффективдүү болбосо да абдан маанилүү. Жана дагы бир ирет кайталап кетмекчимин. Эгерде муктаж болуп турганыңызда сизди эч ким кубаттабай жатса, анда сураңыз. Сиз үчүн кам көрүп жаткан адамга мени кучактачы же менин жанымда болуп турчу деп сурануу кадимки эле көрүнүш. Кен түшүнгөндөй башкалар менен мамилени оңдоо үчүн кандайдыр бир кадамдарды кабыл алыш керек болгон. Эгерде сиз башка адамдар менен келишпей жатсаңыз, анда алар өздөрү мамилелешкенди билишпейт жана алар менен сүйлөшүү кыйын деп ойлосо болот. Бирок андай эмес да болушу мүмкүн. Кээде мындай мамиленин түбүндө терең себептер катылып турат. Даг Кенге көрсөтүп бергендей, чатакташуунун себептери сиздин эмоционалдык муктаждыктарыңыздын канааттандырылбаганы болушу мүмкүн. Ар бирибизде муктаждыктар бар. Денебиздин тамак ашка, эс алууга жана коопсуздукта болуу муктаждыктары, жана рухубуздун кечиримге, Кудай менен сүйлөшүүгө жана күнөө менен абийирдин сотунан эркин болууга муктаждыгы бар. Ошондой эле сүйүү, туруктуулук жана бирөөгө керек экенибизди билүү сыяктуу да эмоционалдык муктаждыктарыбыз бар. Сиз бир нерсеге муктаж болгонуңуз үчүн уялбашыңыз керек. Анткени Кудай сизди ушундай муктаждыктары бар кылып жараткан. Жана аларды толтуруп берүү үчүн керектүү каражаттар менен камсыздап койгон. Биз ыйык жазууда менин Кудайым силердин бардык кем-карчыңарды Машаяк Иса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт деп жазылганын билебиз. Бул аятта Кудайдын сиздин муктаждыктарыңыз жөнүндө билери, ал муктаждыктарыңызды толтуруп берүүнү каалары жана Кудай аларды өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктап бере алат экендиги жөнүндөгү 3 фактыны көрүп жатабыз. Сиздин кээ бир муктаждыктарыңызды Кудай сиздин аны менен тыгыз мамиледе болгонуңуз аркылуу толуктайт. Себеби ал бардык муктаждыктарды толуктаган булактын өзү жана ал сизди баталагысы келет. Бирок сиздин муктаждыктарыңыздын маанилүү бөлүгүн башка адамдар аркылуу толуктала тургандай кылып жаратып койгон. Сиздин жашооңуздун ушул этабында эмоционалдык муктаждыктарыңызды толуктоонун түздөн түз жолу бул ата-энеңиз менен болгон мамилеңиз. Кудай сиздин үй бүлөңүздүн башка мүчөлөрүн же жыйын кызматчыларын да колдонуп, сиздин муктаждыктарыңызды толтура алат. Бирок сиздеги муктаждыктарды толтуруу үчүн мунун ичине эмоционалдык муктаждыктар да кирет. Кудай ата-энеңизди эң негизги булак катары колдонот. Сиздин эмоционалдык муктаждыктарыңыз кандай? Сиз да Кен сыяктуу эле бул суроонун жообун билбешиңиз мүмкүн. Ошондой эле ата-энеңиз менен досторуңуз сиздин ушул муктаждыктарыңызды толтура албай жатканынын себеби алар бул тууралуу билбеши мүмкүн. Бирок элестетип көрсөңүз, эгерде сиз өзүңүздүн муктаждыктарыңызды аныктап алып, аларды ата-энеңиз менен бөлүшүп, алар менен чогуу ушул муктаждыктарыңызды толтуруу үчүн аракет жасасаңыз кандай жакшы болот эле. Ошондой эле ушул процесс сиздин досторуңуз менен мамилеңизде да кандай жардам бере алары жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Адамдар менен мамилелешүүдө эң эле көп толтурулбаган 6 эмоционалдык муктаждык бар. Булар көңүл буруу, ыраазы болгонун билдирүү, кубаттоо, кабыл алуу, сыйлоо жана сүйүү. Кудай бизди ушул нерселерге муктаж боло тургандай кылып жаратып койгон. Ошондуктан ал бул муктаждыктарыбызды толтуруу үчүн бизге ата-энени жана досторду берген. Ушул муктаждыктар аныкталбаган жана алар жөнүндө башкалар билбеген кезде жаңжалдашуу пайда болот. Даг айткандай, сиз кардыңыз ачып, тамак жегиңиз келгенде ата-энеңизге айтасыз да. Анда эмне үчүн? Сиз аларга өзүңүздүн эмоционалдык муктаждыгыңыз жөнүндө айтпайсыз. Төмөндө жазылган 6 муктаждыктын 2-өсү же 3-өсү сиз үчүн өзгөчө жакын болушу мүмкүн. Ушул учурда сиз так ушул нерсеге муктаж болуп жаткандырсыз. Келечекте алар жөнүндө ата-энеңиз менен сүйлөшкөнүңүз пайдалуу болот. Көңүл буруу. Биздин көңүл бурууга болгон муктаждыгыбыз башкалар биз жөнүндө жана биздин жашообуз жөнүндө кызыкканда толтурулат. Эгерде төмөндө жазылган растоолордун 1 же 2-өсү сиз үчүн чындык болсо, анда сиздин көңүл бурууга болгон муктаждыгыңыз толтурулбай жатканынын белгиси. Ата-энем же досторум мени угушпайт жана сөздөрүмө көңүл бурушпайт. Ата-энемдин же досторумдун мен үчүн убактысы жок. Ата-энем же досторум мени баркалышпайт жана тоотушпайт.
Ата жана энем мени менен чогуу бир нерсе жасаганы өтө сейрек. Менин досторум мен каалаган нерсени эч качан жасагылары келбейт. Ата-энем мени менен чогуу мага кызыктуу болгон жерлерге барышпайт. Ыраазы болгонун билдирүү. Башкалар биз жасаган кандайдыр бир ишке өздөрүнүн ыраазычылыгын айтканда же бизди мактап койгондо өзүбүздү жакшы сезе алабыз. Эгерде төмөндө жазылган ыраазтоолордун ар бирине кошулсаңыз, анда сиздин мактоо сөздөрүн угууга болгон муктаждыгыңыз толтурулбай жатканын билдирет. Мен үйдөгү иштерди жасаганымды ата-энем көп учурда байкашпайт. Ата менен энем менин жүрүм-турумумдун жаман жагын гана көп айтышат. Ал эми мен жакшы нерселерди жасасам, ал жөнүндө эч качан сөз кылышпайт. Менимче, ата-энем же досторум менин жакшы сапаттарымды билишпейт. Мен дээрлик рахмат деген сөздү ата-энемден да, досторумдан да укпайм. Кубаттоо. Биздин кубаттоого болгон муктаждыгыбыз башкалар биз жасаган ишти көрүп мактаганда жана биз жөнүндө жакшы сөздөрдү айтып жатканда толукталат. Төмөндө берилген ыраазтоолор өспүрүмдүн кубаттоого болгон муктаждыгы ата-энеси же достору тарабынан толтурулбай жатканынын белгиси. Булар сизге да тиешелүүбү? Мен эмне кылсам да ата-энеме же досторума жакпайт. Мен ата-энемдин же досторумдун жактырганына татыктуу боло албай тургандай сезилет. Ата-энем же досторум мени дайыма сынга алып турушат. Кээде ата-энем же досторум мени жараксыз адам катары сезүүгө мажбур кылышат. Кабыл алуу. Башка адамдар биздин кемчиликтерибизди жана алардан айырмаланып турганыбызды билип турса да, баары бир бизди сүйүп жана бизди кабыл алып жатканы аркылуу сезе алабыз. Кабыл алуу жетишсиз болуп жаткан адам өзү жөнүндө төмөндө жазылган сөздөрдү айта алат. Ата-энем же досторум мен алар каалаган нерсени жасаганда гана мага көңүл бурушат. Ата менен энем мен аларга окшош эмес экенимди кабыл алгылары келбейт. Кээде мен өзүмдү үй бүлөмдүн мүчөсү катары сезбейм. Ата-энем менен досторум мага мен эч нерсени билбеген адам катары мамиле жасашат. Мен катачылык кетиргенде ата-энем жана досторум мени кечире алышпайт. Сыйлоо. Башка адамдар бизди жогору баалап жатканын сезгенде, биздин урматталууга болгон муктаждыгыбыз канааттанат. Эгерде ата-энеңиздин сизди сыйлаганын сезбей жатсаңыз, анда төмөндө жазылган ыраазтоолордун жок дегенде бирөөсүнө кошула аласыз. Мага ар дайым кыйкырып жатышкандай сезилет. Үйүмдө жалгыз боло албайм. Менимче, ата-энем же досторум мага ишенишпейт. Ата менен энем мага жаш балага мамиле жасагандай мамиле жасашат. Ата-энем мени ар дайым текшерип турушат. Сүйүү. Сүйүүнү кучактоо, кол тийгизүү же жагымдуу назик сөздөр аркылуу көрсөтүүгө болот. Ата-эне менен баланын ортосундагы сүйүү мамилесинин жоктугу төмөндө ыраазтоолордо чагылдырылган. Менимче, ата-энем мага караганда иниме же карындашыма жакшыраак мамиле жасашат. Мен ата-энем же досторум менен көбүрөөк жакын болгум келет. Ата-энем мени сүйөрүн эч качан айтышпайт. Ата менен энем азыр мени чанда гана кучактап өбүшөт. Ата-энемден же досторумдан алар мага жакын экендигин сезбейм. Ата-энем мени сүйөрүн билем, бирок иш жүзүндө бул таптакыр көрүнбөйт. Жогоруда жазылган муктаждыктардын кайсылары азыркы учурда сиз үчүн өтө актуалдуу? Сыйыныңыз жана ата-энеңизди, досторуңузду сыйлоо менен аларга өзүңүздүн ушул тынчсызданууларыңызды бөлүшүңүз. Андан кийин алар менен чогуу эмне жасай ала турганыңызды көрө аласыз. Ушул эле мезгилде муктаждыктарыңызды толтуруу бул эки тараптуу жол экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Себеби сиздин ата-энеңиз жана досторуңуз да көңүл бурууга, ыраазычылык сөздөрдү угууга, кубаттоого, кабыл алууга жана сүйүүгө муктаж. Сиз өзүңүз ушул муктаждыктарды толтуруунун негизги булагы болушуңуз керек эмес болсо да, аларга жардам берип, ортоңордогу мамилени жакшыртышыңыз керек. Ата-энеңизге же досторуңузга өзүңүздүн муктаждыктарыңызды кантип айтсаңыз болот? Бул маселени Кен Майерс өзүнүн досу жана насаатчысы болгон Даг Шоунун жардамы менен кантип чечкендигин көрөлү. Кендин окуясы. Апа, ата, мен Даг менен сүйлөштүм. Анан ал менин жашоомдогу кээ бир нерселерди көрүүмө жардам берди, деди Кен. Ал ушунчалык толкундангандыктан эмне деп сүйлөштү билбей жатты. Жекшемби күн аяктап калган эле. Кен үй бүлөсү менен чоң бөлмөдө отурушту. Даг да алар менен чогуу болчу.
Кендин карындашы курбуларынын үйүнө кеткен эле. Биз сүйлөшүп жатканда силер мен үчүн канчалык жакшы кам көрүп жатканыңарды түшүндүм. Мен жашай ала турган жылуу үйүм бар. Силер мени ачка калтырган жоксуңар. Кийим-кече жана дагы башка нерселер менен мени камсыздап жатасыңар. Мен силерге ушунун баардыгы үчүн ыраазы экенимди айткым келди. Жана дагы деди Кен, тамагы буула түшүп, мен экөөңөрдү тең абдан жакшы көрөм. Бул сөздөрдү айткандан кийин Кен ата-энесинин жүзүнөн билинер билинбес жылмаюуну байкады. Биз да сени жакшы көрөбүз, Кеннет, деди апасы. Атасы болсо макулдугун билдирип башын ийкеди. Кен тамагын тазалай жөтөлдү. Ал үчүн сүйлөө өтө кыйын болуп жатты. Ал Дагты ата-энеси менен сүйлөшүүгө калтырып коюп, өзү бөлмөдөн качып кетүүнү каалап жаткан эле. Бирок ал бул маекти өзү улантуусу керектигин жакшы түшүнүп турду. Силер менин бардык муктаждыктарым жөнүндө кам көрүп жаткандыктан мен мага силердин дагы бир жардамыңар керек экенин айткым келип турат. Мүмкүнбү? Албетте, Кен, деди атасы. Анан алар анын эмне дээрин күтүп туруп калышты. Кен тынчсыздана кыймылдады. Анан Дагты бир карады да сөзүн баштады. Мен силердин кубаттооңорго өтө муктаж экенимди сезип жатам. Мен көп нерсени туура эмес кылып жатканымды билем. Жана силер да мага дайыма ушуну айтасыңар. Мени кээде оңдоп туруу керек. Бирок мен кандайдыр бир жакшы нерсени жасаган кезде силер ошону байкасаңар, мага абдан жардам бермек. Силер жөн гана менин жакшы иштеримди колдойт экениңерди билишим керек. Мен силерден жакшы сөз укпаган кезде баардыгын туура эмес же жаман жасап жатамбы деп ойлоно баштайм. Ошондуктан, эгерде силер менин жакшы ишти жасап жатканымды көрсөңөр, мага айта аласыңарбы? Кен ушунчалык толкунданып тургандыктан ата-энесинин көзүнө карай албай жатты. Ал Дагты бир карады эле, ал аны кубаттаган түр менен жылмайып койду. Анын жүзүнөн азаматсың деген сөз окулуп турду. Андан кийин Кен унчукпай күтүп калды. Бир саам унчукпай отургандан кийин Кендин атасы: "Сен чын эле биз сени жактырбайт деп ойлойсуңбу?" деп сурады. "Ооба ата, кээде. Өзгөчө менин мектептеги жаман бааларым жөнүндө, менин кийингеним жөнүндө, менин бөлмөмдөгү иретсиздик жөнүндө укканда ушундай болот. Кен бул тизмени дагы булантайын деди. Бирок абалды курчутуунун кереги жок экенин түшүндү. Кеннет, сен биздин улуубузсуң, жана биз сени менен сыймыктанабыз, деди атасы. Биз муну сага жакшылык каалагандыктан жасап жатабыз да. Кен башын ийкеп: "Мен билем, ата. Бирок дайыма эле өзүмдүн туура эмес жасаган нерселерим жөнүндө уга бергенде, кызыгуумдун баары жоголуп калат экен. Мисалы, өткөндө сен менин плееримди алып кетип калган күнү кечинде мен үй тапшырманы жасап жаткан элем. Жана анын жарымына чейин бүтүп калгам. Бирок сен муну байкаган жоксуң. Анын ордуна сен мен угуп жаткан музыка канчалык жаман экендигин жана менин начар иштеп жатканым жөнүндөгү гана сөздөрүңдү уктум", деди. Ушул кезде Даг алардын сөзүнө кийлигишип: "Кен, балким сен ушуга окшогон учурларда атаңдан кандай сөздөрдү угууну каалайт экениңди айтканың жакшы болоттур", деди. Кен бир аз ойлоно калды. Андан соң атасына кайрылып: "Ошондо сен мага үй тапшырмаң кандай деп сураганда, мен сага дептеримди көрсөтөт элем. Андан соң сен: азаматсың, азырынча бардыгы жакшы. Жардамым керек болсо чакыр. Бирок байкагын, угуп жаткан музыка сен алаксытып койбосун деген сыяктуу сөздөрдү айтсаң, мен өзүмдү кыйла жакшыраак сезмекмин", деди. Кен өзүн бир аз жеңилдене түшкөндөй сезди. Ал атасынын анын сөздөрү жөнүндө ойлонуп турганын карап турду. Бир аздан соң атасы башын ийкеп: "Менин оюмча сен эмнеден келип жатканын түшүнүп турам, уулум. Мен ушунчалык бир тараптуу болгон экенимди билген да эмесмин. Ошол кечте жана башка күндөрү да сага катаал мамиле жасаганым үчүн кечирим сурайм. Сенин колуңдан бардыгы келсе экен деп ушунчалык каалагандыктан сенин жакшы иштериңди байкабай калат турбаймынбы? Мени кечирип кой, Кен", деди. Кен ага жооп берүүгө жетише электе апасы да анча көңүл бурбай жүргөндүгү үчүн андан кечирим сурады. Анан Кен аларды кечиргендигин айткан соң апасы аны: "Биз сенин жакшы жүрүм-турумуңду байкаганга жана бул жөнүндө айтып турганга аракет жасайбыз" деп ишендирди. Ата-энеси аны жакшы уккандыгы үчүн Кендин көңүлү көтөрүлө түштү. Анан ал өзүнүн экинчи муктаждыгына өттү. Бул алардын көңүл буруусу эле. Алар аны укпаганда, аны менен чогуу убакыт өткөрбөгөндө жана ал алектенген нерселерге кызыгуу көрсөтүшпөгөндө өзүн канчалык жалгыз жана жаман сезчү экендигин айтып түшүндүрдү.
Эгерде силер жөн гана менин бөлмөмө кирип, иштерим кандай экенин сурап, андан кийин мени угуп койсоңор сонун болмок деди экен. Атасы менен энеси кайрадан кечирим сурашып, мындан ары көңүл бурууга убада беришти. Кен ушуну менен эле токтоп калууга даяр эле. Ата-энеси анын сөздөрүн ушундай кабыл алат деп ал эч күткөн эмес болчу. Жана алардын өзүнүн сезимдери менен мындан арада кыйнай берүүнү каалаган жок. Бирок апасы, Кеннет, бизге ушул сөздөрдү угуу пайдалуу болду. Биз сени кыйнап жатканыбызды билген эмеспиз. Дагы айта турган сөзүң барбы деп сурап калды. Дагы бир нерсе бар, деди ал Дакты карап. Кен анын жүзүнөн колдоону издеп жатты. Биз Дак экөөбүз сүйлөшүп жатканда, менде дагы бир олуттуу муктаждыгым бар экенин, мен силердин сүйүүңөргө муктаж экенимди түшүндүм. Мени колумдан жетелеп жүрүү үчүн мен эми кичине бала эмесмин. Бирок кес-кесте мени кучактап, мага мен сени жакшы көрөм деп айтып турганыңарды каалайм. Бул сөздөрдү угаар замат Кендин апасы ордунан тура калып, көзүнө жаш алып ага жакын келди да, Кен, бул сөздөрдү укканыма кубанып турам. Мен сени акыркы убактарда кучактабай калган элем. Анткени сага жаш балага жасагандай мамиле жасашыбызды каалабайсың деп корккон болчумун. Менде сен үчүн абдан көп сүйүү бар. Мен эми сени көп кучактайм деди. Кен ордунан турганда апасы аны бекем кучактады. Анан аларга атасы да кошулду. Алар бири-бирин кучакташып, ыйлап түшкөндөн кийин Дак Майерстердин үй бүлөсү үчүн кыскача сыйынды. Дагы бир нерсе, деди Кен, көз жашын колунун сырты менен арчып. Анын жүзүндө бир башкача жылмаюу тартыла түштү. Силер мени кучактап, өөп турушуңарды каалайм. Бирок досторумдун көзүнчө эмес, макулбу? Муну укканда төртөө тең каткырып күлүштү. Бир нече мүнөттөн кийин Дак кетиши керектигин айтканда, Кен аны узатып чыгууга жөнөдү. Рахмат, Дак, сага чоң рахмат. Сен билесиң, сен мага абдан жардам бердиң. Эч нерсе эмес, Кен, деп жооп берди Дак. Менимче бардыгы жакшы болду. Сен азаматсың. Жана ата-энең да менин оюмча сени абдан жакшы көрүшөт. Кен жылмайып башын ийкеди. Дак эшикти ачып, сыртка чыкты. Андан соң ал жаш досуна кайрылып, сен Тот менен өзүң эле сүйлөшө аласыңбы? Же мен сени менен барайынбы деп сурады. Кен бир аз ойлоно түштү да, рахмат, Дак. Бирок менимче бардыгы жакшы болот. Ата-энем менен сүйлөшкөндөн кийин Тот менен кантип сүйлөшүү керектигин билип калдым. Менимче өзүм деле сүйлөшө алам. Сенин сыйынууларыңдын жардамы менен, албетте, деди. Сенин колуңдан келерине ишенем, Кен, деп ишендирди Дак үйдөн чыгып жатып. Мен сен үчүн сыйынып турам. Бардыгы бүткөндө мага айтып кой, деди. Алар коштошуп, колдорун кысышты. Анан Дак унаасына жөнөдү. Сөзсүз, деп артынан кыйкырды. Анан эшикти жапты. Ал досу Тот менен сүйлөшө турганын ойлогондо, кандайдыр бир жагымдуу толкунданууну сезип турду. Ал Дакка жана ата-энесине бул сүйлөшүү жөнүндө жакшы кабар айтарынан эч шектенген жок. Ой жүгүртүү убактысы. Сиз үйүңүздөн толтурулбаган 2 же 3 эмоционалдык муктаждыктарыңызды аныктап алган соң, ата-энеңиз менен бул көйгөйдү чечүү үчүн алар менен сүйлөшүүгө убакыт келди. Сиз ачык сүйлөшүүгө көнбөгөн адам болсоңуз, анда бул кадам сиз үчүн өтө оор. Керек болсо коркунучтуу да сезилиши мүмкүн. Бирок, эгерде сиз атаңыз жана энеңиз менен мамилеңизди жакшыртууну кааласаңыз, анда бул кадамды жасоо абдан маанилүү. Төмөндө биз сизге ушул сүйлөшүүгө жардам бере ала турган бир нече кадамдарды сунуштайбыз. Сиздин ата-энеңиз менен сүйлөшүүңүзгө жардам берүү үчүн кимдир бирөөнүн катышышын каалайсызбы? Чечип алыңыз. Кенге жыйындагы жаштар кызматчысынын жетекчиси Дак Шоунун кеңеши жана колдоосу абдан жардам берген. Балким, сиздин жаныңызда да кимдир бирөө болсо, өзүңүздү бир аз чечкиндүүрөөк сезе алаттырсыз. Эгерде сиз өзүңүздүн көйгөйүңүздү жаштар кызматчысына, тажрыйбалуу досуңузга же жыйын кызматчысына айтып берген болсоңуз, анда ал сиз менен барып ата-энеңиз менен сүйлөшүүңүзгө жардам бере алат. Жолугушуунун убактысын белгилеп алыңыз. Сиздердин сүйлөшүүңүзгө эч нерсе тоскоол кылбай турган жерди жана убакытты белгилеп алыңыз. Сиз ата-энеңизге мен силер менен сүйлөшүүм керек. Качан жана кайсы жерде отуруп 1 сааттай сүйлөшө алабыз деп айтсаңыз болот. Сиздин эмоционалдык муктаждыктарыңыз эсиңизден чыгып кете электе, бул сүйлөшүүнү көпкө создуктурбаганга аракет кылыңыз. Алдын ала сыйынып даярданыңыз. Кудайдан сизге таза жүрөк берүүсүн.
жана туура мамиле жасоону үйрөтүп берүүсүн сурап сыйыныңыз. Ата-энеңиз сизди түшүнүп жана сиздин айта турган сөздөрүңүздү кабыл алыш үчүн өзүңүздүн ойлоруңузду сүйүү менен жеткирүү үчүн сыйыныңыз. Андан кийин эмнени айтарыңызды алдын ала тактап алыңыз. Кааласаңыз, сиз ойлоруңузду кагазга жазып алып, сүйлөшкөн маалда аларды окуп берсеңиз да болот. Аларга болгон сүйүүңүздү көрсөтүңүз. Сүйлөшүүнү ата-энеңизге ыраазычылыгыңызды жана сүйүүңүздү билдирүү менен баштаңыз. Көңүлүңүздү ортоңордогу мамиленин жакшы жактарына буруп, ошолорго басым коюңуз. Сиз үчүн жасап жаткан нерселер үчүн аларга ыраазычылык билдириңиз. Ортоңордогу мамиленин мындан да бекем жана жакын болушун чын жүрөктөн каалай турганыңызды айтыңыз. Аларга өзүңүздүн толтурулбай жаткан эмоционалдык муктаждыктарыңызды айтыңыз. Силер менин кыжырыма тиесиңер. Силер мага таптакыр убакыт бөлбөйсүңөр. Силер мага караганда инимди, карындашымды эле жакшы көрөсүңөр деген айыптоолордон алыс болуңуз. Анын ордуна аларга силер менен чогуу убакыт өткөрбөгөн кезде мен өзүмдү жалгыз сезем. Же мага силерден мактоо сөздөрдү уккан жагат деп айтыңыз. Алардан жардам сураңыз. Талап кылбаңыз. Ата, апа, менин сыйлоого болгон муктаждыгым толукталыш үчүн силер менен мамилемди жакшыртуума мага жардам бере аласыңарбы деген суранычты айтыңыз. Өзүңүздүн жүрүм-турумуңузду өзгөртүүнү сунуш кылыңыз. Ортоңордогу мамилени жакшыртуу үчүн сиз өзүңүз тараптан эмнелерди жасай аларыңызды ата-энеңизден сураңыз. Өзүңүздүн жүрүм-турумуңузду өзгөртүүгө даяр экениңизди айтыңыз. Чогуу сыйыныңыз. Ата-энеңиз менен мамилеңиз жакшы болуш үчүн алар менен чогуу сыйынууну сураныңыз. Бири-бириңиздердин муктаждыктарыңызга көбүрөөк көңүл буруш үчүн Кудайдын жетеги менен жардамын сураңыз. Кен ата-энеси менен сүйлөшкөндөн кийин алардын ортосундагы мамиле жакшы жагына өзгөрө баштаган. Атасы менен энеси Кендин жүрүм-туруму үчүн аны мактап, аны менен чогуу көбүрөөк убакыт өткөрүшүп жана көбүрөөк кучактап башташты. Кен болсо ата-энесинин ар бир колдоосу, көңүл буруусу же сүйүүсү үчүн аларга ыраазы болууга аракет жасап жатты. Ата-энеси менен сүйлөшүүдөн кийин үмүткө толгон Кен досу Тод менен сүйлөшүүгө да так ушундай болуп даярдана баштады. Тод дос катары анын урматталууга болгон муктаждыгын толтурбай жатканын түшүнгөндөн кийин ал муну Тодго жеткире алыш үчүн Кудайдан жардам сурап сыйынды. Анан качан алар жолугушканда Тод алардын мамилесинин өзгөрүшүнө анча даяр эмес болду. Анын бул сүйлөшүүгө болгон мамилеси Кендин ата-энесиндегидей болгон жок. Бирок баары бир Кен бул сүйлөшүүгө да ыраазы болду жана алардын достугу бекемделиш үчүн үзгүлтүксүз сыйынууну чечти. Кендин ата-энеси менен болгон мамилеси эң эле мыкты эмес. Кээ бир күндөрү алардын ортосунда түшүнбөстүктөр жана пикир келишпестиктер болот. Бирок Кен алардан өзүнүн муктаждыктарын толтуруп берүүсүн суранган күндөн бери абал кыйла жакшы болуп өзгөрдү. Ошондой эле Кен досу Тод менен да мамилеси жакшы болот деп үмүттөнөт. Сиз үчүн да үмүт бар. Башында сиз өзүңүздүн муктаждыгыңызды аныктап алыңыз. Ата-энеңиз же жакын досуңуз менен көйгөйүңүздү бөлүшүңүз. Андан соң бири-бириңерге жардам бергиле. Авторлор жөнүндө: Джош Макдауэлл, атактуу насаатчы, жазуучу жана ар кандай өлкөлөрдө туруктуулук менен чогулуш өткөрүп жаткан эл аралык кызматынын өкүлү. Ошондой эле ал 50дөн ашуун китептердин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Джош жубайы Дотти жана 4 баласы менен Техас штатында Даллас шаарында жашашат. Эд Стюарт көптөгөн машаякчыларга арналган китептердин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Өзүнүн жазуучулук бай тажрыйбасын колдонуп, Эд Стюарт жаштарга арналган адабий чыгармаларын Джош Макдауэлл менен биргеликте баштаган. Кийинчерээк Эд Стюарт чоңдорго арналган эң кызыктуу 4 романдын автору боло алган. Эд жубайы Кэрол экөө Орегон штатында Хиллсбоrodо жашашат. Алардын бойго жеткен 2 баласы жана 4 небереси бар. Эмне үчүн биздин ортобузда келишпестик болуп жатат? 15 жаштагы Кен Майерс кокодон тойду. Ата-энеси аны эч качан угушпайт. Алар качан болсо аны урушуп, сынга алып турушат. Ошондуктан ал үйүндө да өзүн бөтөн адамдай сезерин айтып жатат. Анын
Досу Тод менен да мамилеси анча эмес. Алар сүйлөшпөй калышкан. Ал ушул көйгөйдү чечүү үчүн эмне кылат? Кен сыяктуу башка адамдар менен, өзгөчө ата-энеси менен тил табыша албай, чатакташып жаткан адамды билесизби? Ага эмне деп айтышты? Жана кантип жардам бериш керектигин билесизби? Балким ушул учурда ал дос ар дайым сүйөт, башыңа иш түшкөндө ал бир тууганыңдай болуп келет деген чыныгы доско муктаж болуп тургандыр. Чындыкка жакын жана кызыктуу окуянын жардамы аркылуу Джош Макдауэлл Эд Стюарт менен биргеликте досторуңуз канткенде өздөрүнүн чатакташуу көйгөйлөрүн чече алышы жөнүндө ыйык жазууга негизделген ыкманы сунуштап жатат. Ошондой эле дагы бир маанилүү бөлүгү суроолоруна жооп издеп жүргөн адамга кантип жардам бере аларыңыз жөнүндө да бул китептен биле аласыз. Башында бул китепти өзүңүз окуп чыгыңыз, андан соң аны досуңузга сунуштаңыз. Эгерде сиз өзүңүз ушул көйгөйдөн кыйналып жүргөн болсоңуз, анда аны чечүүгө кандай кадамдарды жасай аларыңыз жөнүндө билесиз. Ошондой эле сиз муктаж болуп турган сооронучту, колдоону жана кубаттоону Кудайдан жана жакын досуңуздан, же балким ушул китепти сизге берген адамдан кантип алууну түшүнүп каларсыз.